Саламатсыздар туугандар. Мына дагы да айталы, Кыргыз Республикасы мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов мырза менен сүйлөшүп отурабыз. Сиздер дагы агишинин сөздөрүнө канып дайыма угуп атасыздар. Биз да алыбызча жараса сүйлөп атабыз. Бүгүн биргелешип аңгеме элибиздин, журтубуздун ошол келечеги үчүн, урпактарыбыздын келечеги үчүн эле аракетибиз ошол. Жеке кусаматчылык, жеке эч кандай тааныш да жок. Биз бири-бирибизди жакшы билебиз. Мен айрыкча мына Сукөмдүн атасы менен абдан жакшы мамиледе жүргөн Сапарбек абам менен көп талаш тартыштарда ичине чаарбаш кишимин өзү. Дайыма кол көтөрүп же кнопканы басып ийип туурадан чыккан баягы сыргактай болуп сүйлөбөйм. Абам дайыма мени ошол жерде колдоп жүрчү. Акыйкат сөздү. Ай, дүйшөк туура айтат деп. Аны мен тереңдетпейин, өткөндө да айттым. Эми бул кошомат эмес. Ошол кишини эскерип атабыз арбагында. Ал киши да ошондой кезинде эл журтубузга кызмат кылган. Биз ар кандай ракурста айтканда биз өткөндөрдү унутпашыбыз керек, эскерип турушубуз керек да. Анан бүгүн эми мен эне тил жөнүндө көп ошол кыргыз тили деген президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын кыргыз тили газетасынын редактору катары, ушул жаңы айтып жүргөн катары, айрыкча Сукөмүнө борбордо колдон чыгып бараткан акыбалда болуп атат кээде тилибиз, мамлекет тилибиз. Өзүңүз мына демилгелеп башында жүрдүңүз. Мынау мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзам кабыл алынды, күчү көбөйдү. Албетте биз орус тили байыртан бери мына 3 кылым болуп кетти. Биз орус эли менен алакалаш. Мурдагы падышалык кайсы бийлиги болсо дагы орус бийлиги менен ата-эке бийден бери тиңдиктеш, тагдырлаш болуп жүргөнүбүзгө. Орус бийлигин биз орус тилин дегеним да. Ал эч ким жокко чыгара албайт, бизден эч ким ажырата да албайт. Анан эми кээ бир түшүнбөгөн кишилер орус тилин жергендей көрөт. Жок, биз алсырап бараткан эне тилибиз жөнүндө болуп атат. Колдон чыгып бараткан эне тили жөнүндө болуп атат сөз. Ошон үчүн мына эртең менен келатып эле мен ушул көчөдөн көрөм. Мына биздин борбор жакшы оңолбой атат. Көрүнөк жарнактары ыкчам. Мына биздин ылдый звоно, мына акимдер, мэр дейли. Ушулар жакшы жетпейт экен да. Эми мына президентибиз оңго чейин алып чыкты кыргыз тилин. Өзүнүн тилинде сүйлөп кайрылып атат барган жерде. Жогорку кеңештин төрагасы кандай барган жерде ак калпак кийип, ошо кыргыз тилинде эле эң сонун кабыл алат экен дейт. Орустун өзү да кабыл алып атат. Орустун өзүнүн жана шовинист депутаттары бар. Ал Путин маселен президенти, жана Володин спикери туп-туура кабыл алып атат. Мен дайыма угуп атам. Ал эми биз орус тилине муктажбыз керек болсо. Биздин кыргыз тилине муктаждык азайып баратат. Кээ ушунда болуп атат. Анан көрүнөк жарнак ушул маселелер жөнүндө дагы сиз дайыма сүйлөп, сиз менен кошо мен бияктан айтып атабыз. Бирок мындай төтө жолдору барбы? Дагы сиздин көз караштуу угайын дейм да. Бул бизди мындай чапчаң алып кете турган, оңдоп кете турган. Өткөндө төрөк айтты, 1-класстан мына казактарда 4-класска чейин эч бир менчиктик унусуна карабай башталгыч класстарды кыргызча окуталы деген демилге көтөрүп атат. Мынауну чапчаң алып кете турган жолду кандай ыкмада көрөсүз? Ушундай суроо бергим келет да. Düşüge kıynayız da. Azır Kanıbek Mırza da aябай hareketin kılıp janatırmay. İz kaldırdı kişi var. Mına adı bu Kırgızstan üyünde bizdin başuçka biri mıltı takap turabı, oruşa söyledi. Kim tıyıp atat bizden? Tıyıgan kişi var. Yok. Mıltık kesegen kişi var mı? Kılıç kesegen kişi var mı? Her bir geçinde saat 6-7'den uygu varız. Üydün içinde özümüzden özümüz varız. Anan o şöyle bizde kıynap kıstap oruşa söylediğin hiç kim yok. Balenin var özümüzde özümüzden. Özümüz tilge muhtaçlık yaratışımız gerek. Kırgız tilinde ene tilde söylediğin bu kasiyetli görünüş. Bu yaşlar arasında moda siyahtanın şunday özümüzün tilini suyuğa düşüyoruz gerek. Özümüzün tilini söyleşken bugünkü çeyin biz şimdi öksüy göremiz. 1000 mıyzam çalsak tabi. Mıyzamdan 5 alsak tabi. Bu kazdan 10'u жазып verirsek tabi. Kırgız tilini üçtü hükümdük menen, zorluktoo menen tilini söyledi. Elin kulağına жеткирип koyuz. Balenin var özümüzde. Ne böyle çeviriyoruz? Oruşça söyledi. Biz olmaya hareket kılıp otağız karşıya söyledi.
ошо тарбияны баланы үй бүлөдө ата энеде. Бул тил атанын гана эненин сүтү менен келген касиет. Тили жоголуп кетет, жок болуп кетет. Тарыхы жок болот, наркы салты касиети жоголот. Бул тил улут куруучу, улут уюучу жабдык. Бул бир. Экинчиден муну кантип жолун табабыз дегенде мен деле сиз окшоп башты кармак. Сиз берген суроону мен дагы бирөөнү бердим деп атат. Досум айтчы. Тилди кантип күчтүү өнүктүрүп алабыз депчи. Себеби сиз мен азыр бурчка такадыңыз да. Даяр жолду Düşökö, undan da ökö ушундай жолго кетебиз деп айта албайм да. Кыйналып. Сизге окшоп мен да кыйналып атам. Бул бир. Экинчиден мыйзам кабыл алдык. Бул албетте сиз айтып өткөн белгилеп өткөн мамлекеттик жетекчилер өзгөчө көңүл буруш керек. Көчөдөгү көңүл жармактарга жок дегенде ошол кафени ачкан уруксат берип атканда ошо долбоорду көргөзбөйбү. Убадасын алып койбойбу, келишим түзүп аткандачы бардык көрдүк жардактар менюсу ичиндеги маалыматтык сөздөр ичиндеги баары тең кыргыз тилинде болот депчи. Азыр кайсы ресторанга менюсунун баары орус тилинде. Маалыматтардын баары гардероб чечиле турган жай дегенди бүт орусча, бүт орус тилинде. Кожоюндар кыргыз, Düşökö. Ооба, 90% 90% кыргыз. Ошол эле кийим чечкич жер, бут арчыгыч жер, конок тоскуч жер, конок алчу жай деп жазып койсо бирдеме болобу? Даамдалып тамалган куурдактын эти, ышталып даярдалган тайдын эти деп жазып койсо болобу? Сырокопченое мясо кайнына деп жазып атпайбы? Жок, аны ким зортуптап атат? Эми сөзсүз ошо хаким барып айтыш керек. Ошонун жетекчиси кыргыз апат өлөгөн. Ашты келип алып, жеген берген тамагынын баары жарымы кыргызча, жарымы европача. Ошондо ойлоп койду. Жеке жоопкерчилик болбой атпайбы? Мен кыргызмын деген дуктар эле чыкпай атат Düşökö. Жантырашыклар кыргызча жазып. Мына ошол маалыматтын баары ошол орусча ичинде бар орусча кетип атпайбы? Мекенчилдик намыстын жоктугу да я. Ошодон такыр жок деп айта албайт Düşökö. Элден тил угабыз экөөбүз. Бирок эми мына мен жөө жүрөм да. Мен айырмачылыгым көп кишиден. Мына атайын кирип факты орусча айтканда фактически көрөм да. Сиз айткандай эле. Далилинде көрөсүз. Сиз айткандай эле акыбар. Мына мен 90% деп жооп берем кыргыз. Кожоюндар мына чоң маркеттердин, чоң ресторандар, тойканалардын ээлери кыргыз. Кирсем, жана сиз айткандай менюнун баары андан дагы жооп бергени дагы орусча болот. Жана майлык, суулук, кол арчы деп жазып койсо болот. Такси чакырам да мен атайын. Такси баланча жорго. Да орусча баштайт. Мына кызматы чакырып коюу. Бүт орусча. Бүт маселен тез жардам чакырсаң да орусча. Ой, кыргызсыңбы десем ооба дейт. Анда мен энеңди унуттум энеңди деп айла кеткен түшүнүп айтып. Бирок ошолорду шык берип намыска келтире турган мамлекеттик бийлик болуу керек. Анан интеллигенция болуу керек айрыкча. Ошондон баштабайсыз. Биздин баарын эле мамлекетке мына эми киши мына көчө мен нарындан сөөк коюуга келатсам, эми билесиз Карынкүр деген керемет жер бар. Эми бейиштин жана карагайлары. Бейше булак деген шаркырап аткан өзөн келип чоң сууга кошот. Илгери Союздун убагында жакшынакай имарат курулган ошол жерге. Эми кирсе ар жаткана сыртына чыккан адамдын кызы. Тебелеп бусудун баарын ошол жерге таштайт экен элдин баары. Оны бирөө жасап атат, нарындыктар эле таштап атат да ошол жерге. Ары бери өткөндө. Анан ушунчалык эми мен бүгүн сүйлөдүм бай. Мына Садыр Жапаров өз президенттик башына көлдүн башына туалетти салдырып, текшерип, көзөмөлдөп көрсөтүп берди. Анан бер жагы айыл өкмөтүнө тартып, анан эл деген намысына келди. Ушундай журтун тазалап кеткен эл элек. Мен көчмөн абышканын колунда чоңойдум. Журтун жайытын тазалап. Очок жаккандан тагы болгон эмес. Жер такырайып барат деп журт которуп турушкан. Көчүп кеткенден көп бойдон кала берген. Муну нарктуу аксакалдар ошону байкап отурушкан. Чөп жапырылды. Уй тил менен жулуп калыптыр. Көчкүлө деген. Уйдун оттогонунан журт которушкан. Карабайсызбы? Келечекте ойлойм. Алдыга. Ошол казык какканда дагы таштын жанына каккылады. Уй күрмөп калыптыр. Уй күрмөй баштаганда кой, жайыпты которуш керек дейт экен. Уй жаныбар байкуш чөптү жылкыдай болуп кыртып жебей тил менен жулуп жейт экен да. Анан күрмөй алганда чөп кыскара баштаган, чөп узун чөптү күрмөп жейт да. Анан чөп кыскара баштаганда ошону байкаган биздин нарктуу аксакалдарыбыз журт которуп атат. Уй күрмөп калды дейт экен. Эми суке айла кеткенде эки келин бар.
Ana küçük gelinim Cihan'ı törödü. Başka uluttun kızı. Erkek buldu olup atın Ernar dep koyup. Kırgızça koydu da. Anam ben suyundum dağı oşo gelinim ayttım. Özü kırgızça süylüyordu gelinim. Ana gelinim aylanay. Men birle suranlarım var. Şu balaga kırgızça süylep çoğun dedi. Başka uluttun kızı olmasın. Ata, men oşunu atkaram dedi. Şuna suyundum da. Mına oşo mına har bir uyda janagı çoğun konferensiyalarga bardык. Mına Kanbek Osмонович Alpartı biz çok barıp attık. Men girsem 70 жаш gelin kızlar. Anan aytam dayı, biröň ene boldun, biröler erteň ene boldu, alayım ene olayın ana. Birok ene tilde ömür üçün aytıp atat kırgız. Jana siz aytkандай da үйүңдөн bir süйлö çöydün. Enenин sалтын ulaç. Ошол силердин колуңарда рычак деп айтып атам да барган жерим бар. Анан эми şu gün can geydi şu. Men bata kılganda, dua kılganda şunday oldum, geçiresi köp süylöp atam. Mınavı bir ne süylөгөндөй süйлөsүnчү. Gelecekte baldarım, urpaklarım, tileğim aşo. Şunda erkin mamlekette, daha yetişken mamlekette yaşasın dep tilek kılıp adamım var. Buna siz ökөөстүн tilimiz değil. Jana topon degen sözler kalıp kalıp Jana arka jetigендин толгону, же үркөрдүн толгону. Buna bizdin atalar ırgılıp süйлөчү. Anan emi sizler surap atkаным ошол рычактары кандай ойлойбуз? Ошол негизи мен менен süйлөшкөн баардашкан киши көбүрөөк süйлөп калат да. Болду кайрасын айтып койдуңуз. Сиздин жанагы акыркы сөзүңүздү мен кичине баягы аягым, кеп аягым бууду кылайын. Жаңы кышка шайып айтып атпайсызбы? Азыр келиниңизди да кайтып, үй бүлөдөгү акыбалды да өзгөрүп баягы коркуп gelininden soran üyüdüler. Canınızdı, çalışıp aytып atасыз. Üşökün men деле ошол акыбалдамын. Айланайын мен кыргызча сүйлөйлүк. Мамгачынын бала чагасы тили буруу болуп калыптыр. Десейм, не болот? Өзүнүн балдарын алып кетпеген бизге сабак айтабы деп дагы сөз чыгат. Кепти буй айтканда сөздүн деги кесепеттин баары өзүбүздө. Өзүбүз биринчиден кыргызча сүйлөй баштайлык. Үйдө, коомдук жайларда. Жана сиз экөөбүз чогуу басып барган конференцияларда ошого кире беришке чейин баары орусча сүйлөшүп. Прикинь, я захожу, тигиндей мындай деп киришет да Кудай атага. Анан ичинен кыргызча сүйлөп коюшат. Ошол жана сиз белгилеп турган деп айтып атасыз. Анан экинчиден кабыл алынды мыйзам. Мыйзамды ден көзөмөлгө алыш керек. Мыйзамды көзөмө алган көп органдарга түшөк. Бул тил комиссиясы алат, өкмөт алат көзөмөлгө, жогорку кеңештин комитети түздөн түз өзү кабыл кылган мыйзамды көзөмөлдөйт. Көзөмөлдө жагы күчөтүш керек. Бул жагы самый коштулат бизге. Көзөмөлдө күчөтүш керек. Акимдер менен жыйын өткөрүп аларга тапшырмаларды коюш керек. Кыдырып тургула, көрүп тургула деп. Жок дегенде тил боюнча саясаттын жүрүп атканын жон тери менен, аны мурду менен тынып буту менен баскан адам сезип туруш керек. Мунубузга дагы кошулам. Ошон үчүн калайык калып жанатан бери түшөкөм экөөбүз ушул 3 көйгөйдүн тегерегинде кеп кылдык. Ушуну эске алалым. Баленин баары өзүбүздө болду. Тилибизде сүйлөй баштайлы. Мамлекеттик органдын жетекчилерин, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине дагы бир сыйра түшөккө тапшырмаңызды алдым. Дагы бир сыйра айтайын. Тилекке каршы мен өкмөттүн мүчөсү эмесмин, буйрук бере албайм. Буйрук берген бир эле балам бар, сиз учурашып кирдиңиз, башка жок түшүк. Эми сүкө рахмат. Диалог. Мындан аркы ишибизде ошол колдон буттан алып эле улам ушу теманы ырбатып туралы. Макул мун эл журт үчүн, келечек үчүн. Ооба. Анан эми сиз кабыл алып, ушундай диалогко чыкканыңызга мен курсантмын. Бийликтин баардыгы мына бүгүн эле биздин жаныбызга президент барды. А киши түз эле качырып элдин арасында сүйлөп атат. Бийлик ошондой болуш керек. Ушундай диалогко чыгыш керек. Ага мен курсантмын. Анан эл журтубузга кайрыларыбыз ушу өз тилибизди унутпайлы. Ата-бабабыз канжыгага бутун байлап сынган. Эч ким оон жокто, эч кандай тиги эсенги биримдиги жокто бизге таштап кеткен асыл ала тоонун суусун ичип, абазын жутуп, нанын жеп отурабыз тууганым. Ошон үчүн жерибиздин кусуру деген бар, энебиздин кусуру деген бар. Ошону мына Сүкөм айткандай өзүбүздөн баштайлы туугандар, өзүңүздөрдөн баштап намазга келели деп бир тилек кылып коелу. Жакшы.